Саламатсыз байке. Саламатсыз. Танан алдабайсызбы? Жок, алдабайбыз. Чындап алдабайсыз, мына Кудай карап турат го. Биз уже 2 жылдан бери иштеп келип атабыз, эч кимди алган эмеспиз. Байке, алдасаңызчы менчи Кыргызстан любой точкасынан, Москванын деле любой точкасынан таба алам, байке, алдабаңыз только, ладно? Сүйлөштүк. Ушунча жылдан бери мен мына пол жууп баштадым, посуда жууп атам, бирөөнүн үйүн жыйнап жүрөм, күнү түнү иштеп, эптеп, монтип, оокатыман аяган акчамды жедиргим келбейт, мондай кооперативтергечи чын эле, бирок үй алгым келип атат, байке. Алдабайсызбы? Алдабайбыз, жардам беребиз. Макул, байке, эмне шарттар бар, айтыңызчы. Мен азыр көп акчам жок, бирок бир аз акчам бар. Бирок ошону жогото албайын деп коркуп атам да. Кыздар күндө кафеге барат, чай бияка коротуп атат. Мен бирок үй алып калышым керек. Кыргызстандан үй алып Кыргызстанга барсам дейм, байке. Биздин шарттар жөнөкөй эле. 10 жылга рассрочка алып беребиз. Анын үчүн бизде үйдүн 25%-ын төлөйсүздөр, первоначальный взнос дейт. И анан бизде 10 жылга бир эле жолу төлөнүүчү 4% от стоимости договора болуп калат. Еще дагы немелерибиз бар, от стоимости договора эгер 50% төксөңүздөр, бир эле гана процент болот. Чындап эле айтайынчы, алдабайсыз, э? Мен договорго кол коем, акчаны кимге берем? Акчаны биздин банкка саласыздар, биздин расчетный счеттор бар, реквизиттерди беребиз. Биз бул акчаны колубузга кармабайбыз. Банк аркылуу сизге акча котором. Кийин акча бере албай калсам эмне болот? Ал акчам эмне болот? Сизде калып кетеби же кайтарып бересизби мага? Эгер кандайдыр бир жагдайлар болуп калса, биз акчанын 25%-ын кайтарып беребиз. Кайтарып бересе, акчасы жок калбайбы, э? Акчасы жеп койбойсо, жок болуп кетпейсиз, э, байке? Жок болуп кетпейбиз. Чындап, э? Чындап. Да. Кандайсыз? Барды рекламага чакырышат, бирок мына кооператив деген сөздөн коркум да. Элдин багышынын акчасын алып туруп, анан кийин биринин башынын бирине кийгизип туруп жок болуп кетсем эмне болот? Ушу Москвада эптеп биздин жарандар акча иштеп эптеп таап жүрүшөт дагы. Сизди реклама кылсам болот экен. Мен подписчиктериме кантип реклама кылсам болот келечекте анда? Кантип айтып берейин? Мындай дейсиз, келечек кооперативи аябай жакшы условиялар бар экен. Чындап бар да, э? Чындап бар. 2 жылдан ашты. 2 жылдын ичинде 500дөн ашык адамды үйлөө кылдык. Ош, Жалал-Абад, Бишкек, Талас, Нарт. Биздин бардыгына кезек Жок, кезекке турам болгону. Кезекти мындай, кезекти кандай кыласыздар сиздер? Кезек кандай? Бизде кезек мисалы үчүн биринчи 25%-ын и биздин эмгек акы 10 жылга бир эле жолу төлөнүчү 4% ош төлөйт да, бизде кезекке турат. Кезеги келгенден кийин биз 75%-ын үстүнө кошуп, биздин кардарга үй алып беребиз. Үй алып берип туруп, болгону биз берген гана сумманы 10 жылга бөлүп коебуз. Мен азыр келечек мына ушул кооператив турак жай компаниясынын Москвадагы өкүлчүлүгүндө офисинде азыр турамын. Бул жерге аябай жакшы бир шарттар менен биздин мекендештерге колдоо иретинде тапкан акчасын баарын чогултуп калсын, мекенден үй алып калсын деген байкелерге ыраазычылык билдирем. Кезектин баардыгын өзүңүздүн номериңиз менен карап турат экенсиз. Эч ким келип көбүрөөк акча берип сиздин кезегиңизди тартып албайт экен. Бул бир плюсу. Андан дагы бир плюсу 25%-ын берет экенсиз. Эгерде 25% сиз алып аткан үйдүн акчасы толугу менен колуңузда жок болсо, болушунча акчаңызды алып келип бул жактан договор түзөсүз дагы онлайн түрүндө банкка акчаны салат экенсиздер. Болгондо дагы мынакей мен мисалы 25% алып келсем, сиз алып келсеңиз, дагы башка инсандар алып келсе эле менин кезегим эртерээк келет дагы, мен үйлүү боломун, калган 75%-ды 10 жылга чейин бөлүп төлөгөнгө мага шарт түзүп беришет экен. Ошондуктан билбейм, мен кооперативтерди жарнамалагандан кичине алысыраак коркуп кооптонуп турчу элем, бирок мага келечектин мындайча айтканда негиздөөчүлөрү, шарты жакты. 2 жылдан бери 500гө жакын инсандарга үй алып бериптир. Баардыгынын отзывдарын көрүп чыктык. Баардыгы эле биз тааныган жакшы инсандар экен. Ошондуктан сиздер дагы келечекке кайрылсаңыздар, мен оюмча келечекте сонун үйлүү болуп каласыздар.